бүгүнкү күндө мен көтөрө турган бир негизги маселе бул абдан бул көйгөйлүү маселелердин бири бул калктын ден соолугуна байланыштуу. Мына акыркы мезгилде мына арам өлгөн малдын эти сатылып атат деп бул мына фактылар аныкталып атат да. Айыл чарба министрлигине рахмат, ыраазычылык айтышыбыз керек. Алар аныктап, тактап элге да жеткирип жатышат. Бирок бир эле айыл чарба министрлиги бул ишти алып барууга жетишсиз да. Бул комплекстүү иш алып барыш керек. Жергиликтүү органдар, башка органдары, күч органдары менен чогуу иш алып барбаса, бул билесиздер го, бул арам бул малдын эти чоң бир коркунучту алып келет капыстан. Мына билесиздер, Сибирь язвасы, бруцеллез, эхинококкоз деген жаман коркунучтуу жугуштуулар таркап кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биздин келечекке абдан бир чоң коркунучу бар да. Мына азыр эми бул арам малдын этин саткан боюнча бул жоопкерчилик да жок экен, Алмаз Акунжанович. Санитардык эрежелерди бузду деген гана бир ошол боюнча кичине штраф салбаса эч нерсе жок экен. Ошо өкмөткө сунуштайт элем, ушул мыйзам керек болсо мыйзам иштеп, айыл чарба министри менен чогуу ушул ушул фактыларды жоюш керек, бир чогуу рейд өткөрүш керек бир канча мамлекеттик органдар мененчи. Себеби мына күнүгө бир канча тонналаган эт сатылса, анын канча тоннасы арам экен. Бул биздин элдер дагы азыр байма-бай айтып атат. Мына жардан көчкүдөн жардан кулап түшүп мал өлсө, кээ бирки ыйманы жок инсандар ушуну сатышат экен, ошону алып барыпчы. Буну кимге сатат? Буну колбасын сектор алышат экен. Колбас жасап кайра биздин элге алып чыгып сатып атат. Элдер билбей аны жеп атышат, оорулар пайда болуп атат ар кандайчы. Biz misal ooруну башка жактан издеп атабыз да, оорулардын көптүрү ушул жактан пайда болушу да мүмкүн. Эзелтеден ата-бабабыз да айтып келген, бул арам өлгөн малдын эти сатылбайт деп жунубуз, жебеш керек деп айтып келген. Бирок эми көбү ушул мына кыйынчылык турмушка байланыштуу деп туруп ушундай нерсеге жол берип атышат. Ошону жакшыраак көңүл бурсаңыздар, Алмаз Акунжанович. Мына айыл чарба министрлиги өткөндө да белгилеп кетти. Былтыр билесизби, мен былтыр да ушуну көтөргөм, ушул маселе боюнчачы. Айласынан аз мына бүгүн да көтөрүп атам да. Ошого жакшы көңүл бурдуңуздар, рахмат.